Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, Тез кабар каналынын күйөрмандары, ардактуу момун мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Мына ошентип биздин умра сапарыбыздын экинчи күнү Медина шаарына кечинде жетип келип, Аль-Мадина мейманканасында эс алып, бүгүн болсо ибадатты баштадык. Умра сапары мына ушул жерден жандуу башталды. Мейманкананын маңдайында өзүңүздөр байкап турасыздар, Аль-Харам мечити жайгашкан. Азыр Кыргызстандан келген зыяратчылар биздин топ Ажы башчынын ээрчитүүсү менен Аль-Харам мечитине кирип бара жатабыз. Бизге баарын тааныштырып чыгат. Бир катар көрсөтүп, кайсы жерде кандай дуа кылыш керек, кайсы жеринен өтүш керек, кандай кылыш керек, амалдарды кантип аткарыш керек, кантип дуа кылуу керек. Ажы башыбыз бизге бир катар айтып берет. Мына, машалла, көрдүңүздөрбү? Мына ушул ыйык мечитке кайра 3-чү жолу кадам таштап басып келгениме Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтирем. Биринчи жолу 2015 жылы келген болчумун. Экинчи жолу 2019 жылы. Былтыры келген элем. Ал эми 3-чү жолу мына бүгүн келип отурам. Биздин топ келди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз ыйык мечиттин алдына кирип келдик. Машалла. Мына мечиттин территориясы чындыгында чоң. Көрүп турасыздар. Мечиттин айланасында 4 тарабында тең мына ушундай зонтикчелер жасалган. Чоң зонтиктер. Мына караңыздарчы. Ажака кандай? Ошондойнун барасыздар аялдарга. Кандайсыз? Жакшыбы? Баштадыкпы? Баштадык мына. Азыр мына ушул биз мына бул биринчи катарда турган Мадина Az-Zahabi деген мына биринчи тургандын жанындагы биздин гостиница. Биздин мечит. Гостиница. Бул биринчи катарда турат. Биринчи катарда. Мына Наваи мечитинин кыбла тарабы. Кыбла тарабы. Кыбла тарабы эсептелет. Азыр ушу мындайча айтканда 5 кадамда. 5 кадам. Азыр бул жерден эркектер мына туура эле кирип кете берет. Мына бул эшиктен. Аялдар бул тарап менен каптал жагынан кирет. Капталында. Аялдар өзүнчө окуй турган жери ошол жакта. Ошол жактан кирет ичкери, эркектер бул жактан кирет. Пайгамбарыбызга салам бере турган жер, кабыры жаткан жер мына бул эң биринчи эшиктен кирип, ошол жерден кирип салам берилет. Аялдарга күнүнө 2 убакытта гана уруксат берилет. Пешим намазынан кийин, анан куптан намазынан кийин. Азыр биз пешим намазына чейин эркектер салам берип пайгамбарыбызга. Анын жанында Абу Бакир бар, жанында Умар коюлган кабыры, ошол жерлерди зыярат кылып чыгабыз. Ошол аялдар бүгүн Кудай кааласа куптандан кийин анан кирип чыгышат салам берип. Сиздер куптандан кийин Кайсы яшик? жактан киргизбейсиз. Мына зонтиктер постоянно ачык турабы же кээде түнү жабык болобу? Бул зонтиктерди кечкурун шамда жабылат, эртең менен бамдат намазынан кийин ачылат. Булар күндүзү мына ушул жерлер чоң болгон үчүн аян. Ушул жерден мечитке барганга чейинки аралыкта көлөкө менен барсын үчүн адамдар зонтиктер коюлган. Бул жамгырды тоспойт, бул күндү тосот. Анткени жамгыр жааганда будан кадимкидей эле ичине өтүп кетет. Тамчылагандай болуп эле ичине өтүп кетет. Ажатканалар барбы бул мечиттин Мына бул 3 деген номерде турган, мына бул төркүрстектердин номерлар тургандын бардыгы ажатканалар. Бул жакта мына бул 2 деп турат. Ажаткананын алды машина тура турган машина токтомдор. Азыр биз турган жердин асты негизи Мына бул 2 деген номердагы эскалатор менен түшсө, нар жагы ажаткана. Ажаткана. Бул дагы ажаткана. Айланасы, ушу Харам мечитинин айланасынын бардыгы мына ушулар ажаткана болуп эсептелет. Ажаткана болуп эсептелет. Ыңгайлуу, даараталуу. Мына ушул суулар замзам эмес, жөн эле ичкенге, ошол мечиттин ичиндеги анан о алдында турган жана идиштегилер гана замзам суу болуп эсептелет. Булар жөн эле ичкенге ылайыкташтырылган суу, бул замзам эмес. Замзам эмес. Замзам эмес. Ошого адашпаган. О, нар жактагылар. Өзү сууну ичкенде отуруп ичкиле деген суусундукту пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок замзамды ичкенде туруп ичкиле. Кыбланы карап, эмне тилек кылсаңар, тилегиңерге жетесиңер деген кыбланы карап, замзамды ушундай ичиңиздер. Анан замзамды ичкенде жөн эле кичине эле ичип койбостон,
Bir idiş ıstakanda turат go. Ошонун 3/3 üstünde. Birinci Bismillahirrahmanirrahim деп, андан кийин эмнени каалайсыздар? Кайсы ооруга же курсагым тойсун деп ниет кыласыздарбы? Эгерде ооруган жерлериңиздерди Кудайдан сурап айтсаңыздар, бул шифа болот. Анан ичкенде 3/3 эчесиздер. Ичиңиздер чандайып, толуп, кабырларыңыздарга тиеп калгандай кылып ичиш үстүндө. Ошондо сиздерге таасир берет. Таасир берет. Замзамды мына ошондой ичиңиздер. Анан замзамдын идиштерине гайру мубаррид деп коет арабчасы, жанагындай көк жазуу менен not gold деп жазып койгонор. Ошодон ичсеңиздер булар жылуу. А башкалары муздагыраак. Ошо жылуусунан ичиңиздер. Антпесе тамагыңыздар ооруп калат. Табак ооруп жөтөлүп калышы мүмкүн. Жөтөлүп калып ооруп калышыңыздар мүмкүн. Негизи бул Мединага келүү, Мединада 4 күн жүрүү, бул мечитте болуу умра амалдарына киреби, кирбейби? Бул эң жакшы нерсе, анткени Медина бул зияратка гана кирет, умранын важиптарына кирбейт бул. Кирбейт. Биз бул жерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң ыйык деп аталган жер болгондугу үчүн бул жерлерди зиярат кылабыз. Пайгамбарыбыздын кабыры болгон үчүн да бул жерди зиярат кылабыз. Ошон үчүн бул зиярат кылбай кете албайбыз, Пайгамбарыбыздын кабыры жаткан жер. Ошон үчүн келебиз. А бирок эртең биз бул жерден Меккеге жөнөгөндө биздин чыныгы умра амалдарыбыз ихрам кийиш менен башталат. Ихрам кийиш. Аны дагы келечекте дагы алдыда түшүндүрүп беребиз. Мен эң акыркы суроом, тиги бут кийим менен киреби, кандай болот десиз? Азыр биз жана сумкаларыбызды билбегендерге айтып коелу. Мечиттин ичине кирип кетип атканда бут кийим менен кирген жакшы эмес. Бут кийимди чечип, атайын кире бериштерде салафан идиштерди коюп койгон, ошого салып, же болбосо мына сумкаларыңыздарга салып алып, ичине кирсеңиздер, же болбосо көтөрүп деле кирсеңиздер, ичинде атайын бут кийимдерди кое турган палкалар бар, номерлары менен ошол полкаларга коюп, намаз окуп, кайра алып чыгып кете берсеңиздер болот. Мечиттин үстүндөгү жашыл купала боюнча айтып койсоңуз. Мына ушул мечиттин үстүндөгү жашыл купала боюнча өтө бул нерсени жакшы билесиздер баарыңыздар. Осман империясынын мезгилинде кайсы купала болду? Мына ушул бер жагында наркысы жашыл, бер жагында осинковый турбайбы? Бул Осман империясынын мезгилинде Мединага Стамбулдан поезд жол курдурган. Ошондо темирлерди ошол жактан алып келип, ушул мечитти реставрация кылган. Оңдо түздө иштерин жүргүзгөн. Ошол мезгилден калып калган бир эстелик. Бул Осман империясына таандык. Меккеде дагы бар. Биз буну Кудай кааласа Меккеден да айтабыз. Эртең зияратка чыкканда биз атайын ошол темир жолдун музей болуп калган вокзал, темир жол вокзалын ошол жерде да кененирээк бул тарых боюнча айтабыз. Машалла, сонун. Эми азыр аялдар бүгүн сиздер ушул жагынан киресиздер экен. Мүмкүн болушунча кийимди окуйсуздар. Мына масын кийин жакшы кылгансыздар. Галош чечесиздер, масын кирип кетебиз. Эжелерибиз, энелерибиз кийип келген бут кийимдерди көрүп алыңыздар. Эмне кийим, бут кийимдерди кийип келген. Жакшы болгон экен. Бул эң жакшы бул. Анткени мына кафелдер өтө мраморлар муздак болгондуктан көпчүлүк уштан ооруп калат. Жылаңайлап билбей жүрө беришет да. А биздикилер масын менен келсе эртең Маккада дагы, Тавафта дагы, Сафа Марвада дагы өтө ыңгайлуу аялдар, өтө жакшы. Азыр бүгүн кешимди окуп келесиздер. Машинага келесиздер. Кешимден кийин бизге чайды Мынаке. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз ажы башчыбыздан бир катар маалымат алдык. Бул мечиттин Аль-Харам мечитинин болгондо дагы Медина шаарындагы Аль-Харам мечитинин территориясындагы чоң мечит. Бул кайсы жылдары, канча жыл мурда, канча кылым мурда оңдоо түзөөдөн өткөрүлдү, менде толук маалымат жок. Балким кийинки чыгарылыштарыбызда айтып же билип беришибиз мүмкүн. Мечитти ушунчалык кооз салган. Мечитте эшиктери да көп. Биринчи эшиги мына ушул жердеги эшик, бурчтагы. Эркектер, мырзалар основной ушул жерден кирет. Экинчи эшик наркы бурчта, үчүнчү эшик наркы бурчта, төртүнчү эшик мына бул жерде жабык турат азыр. Анан бешинчи эшик мына бул жерде. Алтынчысы нар жакта, көбүнчө аялдар кирет ал жактан. Аялдар ошол жагында болот. Кыскасы ошондой. Мечит до конца айланганга чейин бүт төрт тарабында тең эшиктери бар. Айланасы бүт мына ушундай зонтиктер менен курчалган. Бул зонтиктер жамгыр жааган учурда жамгырдан сактайт. Күн тийген учурда күн нурунан зыяратчыларды сактап турат.
мына ушундай кооз жасалган. Негизи ар бир зонтик өзүнүн технологиясы боюнча мына түнү мындай болуп бүктөлүп электр тогунун негизинде, өзүнүн механизминин негизинде. Анан эртең менен мындай болуп жайылат. Бул зонтиктерди негизи япониялыктар, япон технологиясы менен заказдын негизинде жасап беришкен дешти. Мына ошол чын болсо керек. Мына биздин зыяратчылар, аталарыбыз, агаларыбыз уже кирип баратышат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Өтө бактылуумун. Умра сапарына 3-чү жолу келип жатканда өтө бактылуумун. Анткени мен өзүмдүн атамды жана энемди, апамды умра сапарына ала келдим. Аларды мына ушул жерге ыйык шаарга, ыйык мечитке Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз жаткан жерге, анын жүргөн жерлерине алып келүү, зыярат кылдыруу мага насип кылган экен. Мына караңыздар. Аларды өзүм менен кошо алып келгениме өтө кубанычтамын. Ар бириңиздерге мына ушундай ата-энени алып келүү, ата-эне менен кошо, бала чака тууган урук менен кошо зыярат кылуу насип кылсын. Биз менен чогуу болуңуздар. Атам аксакал киши. Агаларыбыз менен кошо азыр биринчи эшиктен киргенге аракет кылып жатабыз. Даярбызбы ажака? Даярбыз. Азыр биз мына ушул салам эшиги, эшиктин аты салам деп коет. Биринчи эшик. Биринчи эшик. Биринчи эшик. Ушул эшиктен киребиз, Кудай кааласа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү ушул жер болгон, үйүнө коюлган кабыры. Кабырына барып салам беребиз, Кудай кааласа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар. Мен өлгөндөн кийин да ким мага салам берсе, саламына алиге алам дейт да. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө бул жерге келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтып, учурашып өтөбүз. Пайгамбарыбыздын жанына Абу Бакир, андан кийин Умар радиаллаху анхулар койду. Эмне деп салам бериш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ассаламу алейкум я Расулаллах. Жолосо ассаламу алейкум я хатамал анбияи вал мурсалин. Бул мааниси эй пайгамбарлардын түгөтүүчүсү, акыркы пайгамбар я Расулаллах. Сага Алланын саламы болсун деген саламды айтсак, биз кандай салам айтсак, ошондой жоопту бизге айтат да. Ошон үчүн толугураак айтсак, толугураак айтып жооп берет. Машаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саллаллаху я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах. Мына кирип баратабыз жамаатыбыз менен. Косулуп турган жер тартып атат азыр. Мына адамдар турбайбы, тынтылып. Ошол жанагы жашыл килемге даяр болуп турса. Беш бакчасы. Азыр мына жакынырактан да көрөйлү да. Анал жерди ача элек. Азыр ошол жашыл беш бакчалардан болгон бир бакча бар деген жерди азыр ачат. Ошондо муналар кирет, очуртта турушат. Ал жакты тазалап. Ошого кирет экенбиз да? Ушул жерди ачып кирет ошолор. Анан ошол жерде намаз окушат. Ким ошол жерде намаз окуп дуа кылса, дуалары кабыл болот деген. Машалла, жакшы. Мына имамдар мына эшиктен кирет. Майиттер ушул жерге келип кубанып турат. Жаназа ушул жерде окулат. Ушул жерде окулат экен да? Мына эшикте турган жерде. Имамдар ушул жактан келет. Ушул жерден жаназа. Мына минбар. Минбар. Ушул минбардын аркасында секчекти көрдүңүздөр. Ушул жерге жанагы сопулар чыгып азан айта турган жер ушул жер. Азан айтып жана Аллаху акбар деп атканда ушул жерде сопулар турат. Мына ушул минбар менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн аралыгы жакын турду. Менин минбарым менен менин үйүмүн ортосунда бейиш бакчаларынан болгон бир бейиш бакчасы бар деген. Ким ошол жерде намаз окуса, намаздары кабыл болот деген жер мына ушул ушул жер. Ушул жер. Мына ушул жап-жаш болуп турган жер. Ушул жерде келип минбар менен үйүнүн аралыгы. Азыр мына тазалатып, уборка кылып даярдап турушат. Адамдар азыр ушул жерге келишет. Кешинден кийин аялдарга уруксат болгондугу үчүн буларды секин мына окугандарды күтүп турат. Окуп алсын, дуа кылып алсын деп мажбурлап чыгып мына азыр чыккыла деп күтүп турушат. Окуп дуа кылгандан кийин чыгарышат. Анан аялдар кирет экен да пешимден кийин. Мына келип калыптыр биз ушу. Жол. Өткүдө. Мына ушул жерден кабыры мына ушул жерде. Ушул жер. Үйүнүн дуалы ушул жер. Мына жер Равза. Ушул арал. Мына жердеги шейхтер
Mына жердеги мына полиция кызматы мына турат. Сыйын багыла деп. Дуа кылбагыла, пайгамбарыбызга сурабагыла деп түшүндүрүп турат. Түшүндүрүү иштерин жүрүп, айтпаса адамдар жерде дуа кылып, мыналарды кармалап сыйпалай бишет да. Ошончо булат. Азыр биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам берип турган жерге жакындап калдык. Birinci eşik. Yok. Buna birinci eşik yok. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ya Resulallah. 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 Çekeye çıktı. Selamun aleyküm ya Resulallah. Buna peygamber uzatkan jeriken. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Abu Resulallah. Bakır ve Umar. Buna şeyhler şu işleri de aytıp düşündürüp. Demek 3 eşiktin ortonkusu eкен de. Buna şu iki yok ama. Bunalar göl var. Şu diye biz için ana teşkil görmemiz için var olur. Göl var. Başka hiç neyse. Baş Кейбір адамдар түшүнбөстүк кылып мына жерлерге туруп алып же мындай аркасы менен чыгып мындай кылып сурап дуа кылып туура эмес иштерди кылышат. Мына шейхтердин иши ошол нерселер туура эмес. Алладан гана сурагыла деп түшүндүрүп. şirk keltiriyor işte. Ширк кетип түшүндүрүп ошошо. Buna. Salam aytıp aldınız mı? Salam da aytып алдык. Sallallahu aleyhi ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ya Resulallah. Buna Muhammed Peygamberimizga, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizga salam aytıp, anın aligini alıp buyursa çıkıp baratağız. Buna oşantip biz salam aytıp çıktık. Bu жерден күнүнө bir нече жолу өтүп салам айтса болот. Ушул жерде эскерте кетейин. Мына азыр биз бул сапарда келгенде биринчи жолу жамаатыбыз менен салам айтып өттүк. Камера тартып сиздерге маалымат берем деп, туура маалымат берем деп бир аз алаксыдым. Буга көңүл бөлбөшүңүздөр керек. Мен экинчи жолу бир канча жолу өтүү ниетим бар. Жанагы Жаннатул Бакый ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушу мезгилге чейин өлгөндөрдү ушул кабырга коет. Анча сахабалар коюлган бунун ичине. Биз бул жерге пешим намаз, бамдат намазынан кийин 1 сааттан кийин, 1,5 сааттан кийин ачат. Зиярат уруксат берет. Куда кааласа биз эртең убактыбыз болбойт, зияратка чыгабыз. Башка күнү кирип ушунун ичин тартып чыкканга аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча кантип казат, кантип коет, ошо казылган даярlar бар. Ошолордон бери көрүп чыккандар. Көрүп чыгабыз. Машалла. Өтө сонун. Машалла. Эми мен сиздерге Ал-Харам мечитинин 4-чү эшигинен кирип туруп, мечиттин ичин көрсөтүп коеюн сиздерге. Мечиттин чоңдугу ушунчалык чоң. Бир катар көрөсүздөр. Сыртта дагы мынандай көрүп турасыздар. Айланасын тосуп, кызыл килемчени коюп койгон. Кечиккендер ушуга келип ушул жерде туруп, сапка туруп, анан намазын окуй беришет. Бул жерде болсо бут кийимдерге полкаларды жасап койгон. Бут кийимди ушул жерге чечип, орундугуна коюп, анан кирип кете берсе болот. Мына, машалла, мына эшиктеги алтын жалатылган эшиктерди караңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына мечит. Караңыздар, машалла, машалла. Мына ушул жерге келип намаз окуп кетүү барыңыздарга насип кылган болсун. Бул жерде болсо мына кимге стулчик керек болсо, ушул стулчикти алып туруп, аксакалдар көбүнчө отуруп окуй тургандар. Стулду алып алып, анан окуй берсе болот. Люстраларды караңыздар. Машалла. Караңыздар, чоңдугун. Бул жагы өтө чоң. Азыр мына саат эми 11 болуп атат. Saat 11'de peşinge dayarlık başladı. Elder mına
Ziyaratçılar гостиницадан эртеле чыгып, курсагын тойгозуп келип, ушул жерде отуруп ибадат кылып турушат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына бул кадимки замзам суу. Жана ажы башчыбыз айтты эле. Көк жазуусу бар, not gold деген. Жазуусу барларын гана ичүү зарыл деп айтты. Көк жазуусу барын гана ичесиздер. Мына жакта да эшиктер бар экен, көрдүңүздөр? Бул жакта да эшиктер бар экен. Онда эшик. Мына жакта эшик бар экен. Эми бисмиллахиррахманиррахим. Замзам суу ичип алайын. Бул замзам сууну дагы негизи not gold деген жазуусу бар. Бул жылуу болот экен. Көбүнчө тамак ооруп калбас үчүн ушул not gold деген жазуусу барын ичиш керек. Одноразовый стаканды коюп койгон, бирди аласыз. Мындай коесуз. Келгенде эстеп алсаңыз, мынаны бассаңыз, мынаны катыраак бассаңыздар куюп берет. Мына толтуруп туруп, анан камераны сол кол менен кармап, анан кыбланы карап, тик туруп, анан ичүү зарыл. Мен кыбла жак как раз азыр тилектеримди айтып, дуа кылып, замзам сууну ичип алайын. Алла таалам мына ушул замзам суунун ниет кылып ичип жатам. Аллахым өзүң айткандай замзам суунун керемети күчтейт. Бүткүл ооруларыма шифа болсун. Эмне оору болсун. Ооруларыма шифа болсун. Тилектеримди кабыл кыл, тоболорумду кабыл кыл. Билип билбей кылган чоң кичинекелеримди өзүң кечир. Буга чейин кимге катуу сүйлөп, аны капа кылып көңүлүн оорткан болсом, мен аларды кечирдим, алар мени кечирсин. Мына ошол күндү насип кылсын. Кылган дуаларымды, зыяраттарымды Аллахым өзүң кабыл кыл. Дагы көп замзам суу ичем, дагы көп ниет кылам, көп дуа кылам. Аллахым ниет кимди кабыл кыл. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Машалла. Анан ичип бүткөндөн кийин мына стаканды мынасына салып коюш керек. Мунусу иштетилгени, бунусу жаңы. Мына, көрдүңүздөр? Мында кылып тизип коюп койгон. Келип мага окшоп ичип, дуасын кылып кете беришет. Бул жигиттер болсо, кандайсың? Салам алейкум. Пакистан? Пакистан? Машалла, жакшы. Пакистандан экен. Мына, караңыздарчы, мечиттин чоңдугун. Мына жерге чоң столдорду коюп коюптур. Көрүп турасыздарбы? Мына столдордо шейхтер келип, көбүнчөсү түндө ушул жерде отуруп сабак беришет экен. Сабак окушат экен. Мына, мечиттин чоңдугун караңыздар. Учу кыйры көрүнбөйт. Мына бул жагы ошо көрүнбөйт атасы мага жакшы. Учу көрүнбөйт ат. Бул жагы болсо нар чеккеге чейин. Мен до конца көрсөтүп айланбай эле коеюн. Мына люстраларды карасаңыздар. Бул Аль-Харам мечити. Чоңдугу боюнча дүйнөдөгү экинчи орунда турган чоң мечит. Биринчиси Каба жайгашкан Меккедеги Аль-Харам мечити. Ал эми экинчиси мына ушул мечит. Мына. Анан текчелерге ар бир мына тумбалар турат го. Ар бир тумбанын астында көрүп турасыздарбы мына. Анандай Куран китептер коюлган. Ким кааласа алып окуй берсе болот. Ал эми айланасында мына кышындасы муздак чыгып турат, кондиционер иштейт. Ар бир тумбанын астында кондиционердин вентиляциясы жайгашкан. Мына. Мен бул жакты да айланып чыгайынчы. Мына бул жакты да көрсөтүп коеюн сиздерге айланып. Мына аялдар окуйт деген тарабы мына ушул тарап. Көрдүңүздөрбү? Мына сары тосмо турат. Ошол тосмонун ичинде өзүнчө эшиктери менен кирип аялдар намаз окушат.
аялдар үчүн өзүнчө орундуктар каралган да. Мына ушул мечитке келип намаз окуу ар бириңиздерге насип кылган болсун. Алладан тилейм биздин зыяраттарыбызды, биздин дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Жараткан Алла Таалам ар бириңиздерди ушул жерге жеткирсин. Намаз окуп атышат, ибадатты кылып атышат, зикир чалып атышат, мынантип замзам сууну ичип атышат. Мен мечиттин ичин толук түрдө жок дегенде бир айланып коеюнчу, сиздерге болушунча көрсөтүп. Жасалгасы окшош. 4дөн, 2ден, 1ден тумбалар бар. Биягы учу көрүнүп калды. Кыскасы мына ушундай чоң да мечит. Мындай чоң камералар турат. Көрдүңүздөрбү? Камера наблюдения тартып турат. Бул жагы мына ортого келип калыптырбыз. Бул жагы жашыл килем экен. Ортосу. Ортодо көбүнчө жашыл килем болот, айланасы бүт кызыл килем болот. Пешинге дагы 2 саат убакыт бар. Ихрамда экен мына. Üçüncü жолу келдим. Кудайга, жараткан Аллага 1000 мертебе шүгүр келтирем. Дагы көп келүүнү Кудайым өзү насип кылсын. Мына жерде көрдүңүздөрбү? Маселе айтып атат бир шейх. Сабак окуп атат экен. Куранды кантип окууну үйрөтүп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ар бир тамганы кайсы жерине басым коюп окууну үйрөтүп атыптыр. Машалла. Мына жерде дагы мына караңыздар. Нурлуу шейхтер турушат. Бул жерде болсо, мына көрдүңүздөрбү? Мына текчелерге бүт Куран китептерди тизип коюшкан. Мына жашыл көк формадагылар бүт замзам суунун айланасын карап, куруктап, тазалап, арчып турган жигиттер. Салам алейкум. Көрдүңүздөрбү? Түндүк тарабы. Мына мечиттин ичи толук. Көрдүңүздөрбү? Мен азыр ортосунда турат экен. Ортосунда 6 зонтик бар экен. Бирок ачык экен. Зонтик менимче түнү ачылса керек. Ачык асман. Мына ортосу деле ачык экен бирок. Жанагы Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз жаткан тарабы, купала турган жер ушул жак. Бейиш бакчасынын аракта жашыл килем. Ошол жерден салам берип, нары өтүп, мына жактан чыгып кетет. Sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah, sallallahu aleyke ya Resulallah. Elder sırttan ağılı ele kirip жайгашып атышат. Көбүнчө алдыңкы катарларда отурганга аракет кылышат. Мына мечитти көрүп алдыңыздар. Эгерде умра сапарына чыга турган болсоңуздар, умра сапарын пландап жаткан болсоңуздар, анда Кербентур туристик компаниясына кайрылыңыздар, жазылыңыздар. Описаниядагы телефон номерлорго чалып байланышып, ажы башчыга катталсаңыздар болот.
Kerben Tur компаниясы Тез Хабар каналы менен биргеликте көбүнчө умра сапарларын уюштурат, андыктан биз менен чогуу келгенге аракет кылсаңыздар болот. Мына ал жагында көрсөтүп коеюнчу. Мына бул жакта дагы. Мен мурда келгенде бул жагын өткөн эмес экем. Азыр мына көрүп атасыздарбы? Бул жагына да өтүп атабыз. Бул жагында дагы мына адам көп эмес, аялдар окуучу тарабын өзүнчө бекитип коюптур, тосуп. Бул жакта болсо эркектер. Жанагы биз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга салам айтып чыккан тарабы мына ушул тарап. Азыр ошол жакты дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына ортодагы ачык асман экен. Үстүндө зонтик бар. Зонтик ачылат. Түндөс ачылат. Мына үнтүп ташта, мрамор таш, пол көрдүңүздөрбү? Мындай жылаң аяк басканда сууга өтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн басканда дагы ташты баспай, көбүнчө мындай паластарды салып койгон. Ушундай паластар аркылуу басып, килемге секирип өткөнгө аракет кылыңыздар. Бул эгерде сиздер келе турган болсоңуздар, сиздер үчүн пайдалуу маалымат. Жанагы салам айтып чыккан эшик ошол эшик. Антип тосуп койгон, эми тосуп койсо деле мусулманбыз да. Адашуучу пендебиз. Мына ушинтип көтөрүп өтө беребиз. Мен эми жакшы бир жерден, тыныч жерден жай таап, бир жерге отуруп намаз окуйм. Ибадат кылам. Зикир чалам. Сиздерге да дуа кылам. Ар бириңиздер мына ушул жерге келүүнү ниет кылып кое бериңиздер. Мага окшоп ата-энеси менен келгенди баарыңыздарга насип кылган болсун. Балким сиздер менен келечекте дагы чогуу келебиз. Мен эми мына ушул зыяратчылардын арасынан бир жерден жакшы орундук таап, бир жерге отуруп намаз окуйун, зикир чалайын. Сиздерге жана өзүмдүн үй бүлөмө, ата-энеме дуа кылайын. Биздин зыяраттарыбызды Алла Таалам өзү кабыл кылган болсун. Ар бириңиздер жакшы ниет кылып ушул жерге келип кетүүнү, зыярат кылууну, умра малдарын аткарууну пландап кое бериңиздер. Биз менен чогуу болуңуздар. Эгерде биздин ушул чыгарылышыбызды толук аягына чейин зерикпей, эринбей көргөн болсоңуздар, сиздер үчүн жакшы маалымат болгон болсо, лайк баскан болсоңуздар, комментарий жазган болсоңуздар, жакындарыңыздарга бөлүшүп койгон болсоңуздар, анда мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Сиздер мени колдогон болсоңуздар, Алла Таалам сиздерди колдоп турсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.